Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hurmatly tuğanдар, Arap dilini okugandy үйrөнөбүz. Okugandy. Kuday bir jeňil ele үйрөнүш. Bирок endi şu menen Kurandy okup alıga mümkinçilik bolot. Ayrıkça uluu atalar, apalar suranışat şu okuuga basım kılgandy үйрөсөңөр деп. Şol okup kalayın degендерге арналат жеңил жол менен иншалла. Эми араб тилде 28 тамга бар. Мисал биринчи эле тамгасы бүгүн биз 4 тамганы алабыз. Бул сабакта 4 эле тамганы түшүнөбүз. Алиф деген тамга. Алиф. Шуну мындай айтканда деген тамга да алиф. Шундай эле таякчы кетсе биле бериңиз. Алиф. Анын араб тилде ушул 3 мындай белгилер бар. Ушундайлар менен не деп коет муну? Мисал, мындай кетсе мындай кетсе и, мындай кайрылган болсо у болот. Мисал, бул кантип окулат? Бул болуп калат да. Бул и болуп калат. Бул у. Мисал, алифти койдук. И, у. И, у. Ушул бул фатха деп коет, бул касра деп коет, и, бул домма деп коет, у. Жеңил эле түшүнүп алсыздар, болду. Көбөйтүп анын фатха касрасын деле жатташ шарт эмес. Главный эң негизи бул таякчага келип үстүндө мындай кичинекей сызык турса деп созуп окуйсуз. Ичинде ылдый жагында төмөндө турса и деп окуйсуз. Үстүндө жүрүп мындай кайрылганда момундай баш көрүсүп ушундай кайрылат. Анын мындай экинчи тамга, мисалы, ба тамгасы бар. Ба. Шуну б деп коет, мындай чыккан б деп эле түшүнүңүз да. Ушундай жазылат. Ба. Бүгүн 4 тамга алабыз, жеңил болду, шуну жаттап каласыз. Ба тамгасы ушундай жазылат. Мынтип келип эле мына. Мындай оң жактан баштап, мындай сызылып, алдында точкасы болот. Ушуну ба деп айтат. Үчүнчү тамга азыр карасаңыздар, жеңил жол менен түшүнүп калабыз. Бул т. Анан төртүнчүсү окшош жазыштарыңыз. Бул т. Ушундо жазылыштары бир эле, мына. Жазылыштар мындай окшош. Мен азыр точка коюп алдым, өчүрүп салдым. Анан карасаңыздар, формасы окшош да. Болгон эле. Б болгондо алдында бир точка болот. Т болгондо 2 точка болот. Анан С болгондо 3 точка болот. Болду айырмасы эле. Кана жаңы барактан көрөйлү. Ба болгондо алдында 1 точка экен. Та дегенде үстүндө 2 точка экен. Са дегенде 3 точка экен. Жаттап калдыңыздарбы? Жана алифти өткөнбүз, аны ушасы кошобуз, кантип окуйбуз. Мына эгерде мынтип туруп алифти койсок, дай кылып жана кичинекей дегенбиз, эмне болот бул? Ба болот. Экинчи тамга мындай кылып дагы муну койсок, эмне болот? Та болот. Мындай кылсакчы, 3 тамга. Койсок, са болот. Анан бир нерсе бар, бул араб тилде тамгалар ошол баштапкы окулушу, анан ортоңку, акыркыга бөлүнөт да. Мисалы, ушул 3 тамганы караңыздар, жазылышын, ба, та, са. Мисалы биз бата са деп жаза турган болсок, окуй турган болсок, биз түшүнүгүбүздө мындай жазылат да, мына ба, та, са, бата са. Биз жаңы и, у дегендерди үйрөндүк да. Аракеттер деп коет.
Батиса деп жаза турган болсок канча жазабыз мына? Ба. Үчөөнү жазам дагы. Батиса. Туура? Биз түшүнүктүү эле окуйбуз да. Өз тилде. Бирок араб тилдерде ушул тамганын баштапкы келиш, ортоңку келиш, аяга келиш деген айырмачылыктар бар. Бирок ушул үч тамга неме болот? Окшош. Баштапкы, ортоңку, акыркы жазылыштар окшош туугандар. Мына баштапкысы мындай жазылат, ортоңкусу мындай, акыркысы өзү эле. Болгондо бул неге? Бул кошумчалар да. Башкысы ушул эле Б негизичи, бирок карасаңыз, мону өчүрөбүз, баш жагы өчөт да. Мындай болот атпады эле. Ушунун эле башкысы жазылат Б. Мындай. Болгондо точка бул жакка коюлат. Мына ба. Та деле ошол. Та деген биз мындай дебедикпи? Бирок мунун баштапкысы мындай. Та деле ошол үч тамга, муну деле баштапкысы ушундай. Бирок ортоңкусу мына мындай. Ортоңкусу. Акыркысычы? Акыркысы өзү эле. Ошол эле тамга. Т, та, ба, анан са. Өзү эле. Мындай чыкканда баштан көргөзөйт. Ба тамганын баштапкысы кандай экен? Мындай экен. Ортоңкусу кандай? Мындай. Акыркысычы? Өзү эле. Могу эмне кошумча? Бул алдыңкы тамгага кошулуп кетет. Ошондой эле таанан көрөбүз. Муну деле ошол баштапкысы ошон. Точкалар айырмалат да, точка эле. Акыркысычы? Могу эмне кошулуп кетти? Бул неме? Кийинки тамганын алдына кошулат. Кааласам мындай жазып коебуз. Саачтанын баштапкы ортоңкусу кандай? Бул деле ошол. Сен койдук, мына баштапкысы. Мына ортоңкусу. Акыркысычы? Акыркысы өзү эле. Мындай кошуп жаза турган жери бар. Кыскасы 4 тамгада туугандар. Жеңил эле караңыздар, болду. Алифти өттүк бүгүн. Ба тамгасын өттүк, та тамгасын өттүк, анан са тамгасын өттүк. Анан биз аракеттелебиз. Мындай жазсак А, мындай болсо И алдына түшсө, мындай кетсе У дедик. Эми ошол баштапкы, ортоңку, аякы тамгаларды кошуп окуп көрөлүчү. Ошону колдонуп арабтар окугандай кылып. Мисалы, сабата деп жазып көрөйлү. Кана. Биз жаңа айттык, баштапкы тамгасы мындай, ортосу мындай, акыркысы мындай дедик. Ушу формасы ушундай да, жана ба, та, санын жазылышы, баштапкы жазылышы, ортоңку жазылышы, формасы ушундай. Мына. Баштапкысы, ортоңкусу, акыркысы. Мына дагы бирөө жазайын. Баштапкысы, ортоңкусу, акыркысы. Муну билип алыңыздар да, ушундай билип алсаңыздар, ушул 3 тамганын жазылышы 1, баштапкысы, ортоңкусу, акыркысы болгондо эмнеде айырмаланат? Муну точкада айырмаланат. Точкада айырмасы ошол. Экен. Өчүрүп коеюн азыр. Караңыз. Окшошуна бул ба тамгасы кылдык мына. Муну таалар кайында болот? Точкасы үстүндө болот, Жок, бул жер туура эмес. Эти өчүрөбүз. Мындай болот, үстүнө коюп. Саныкы 3 точка. 3 точка. Бул үстүнө коюлат, жастына үстүнө коюлат. Үстүнө. Эми бул тамгаларды окуган, араб тилинин тамгасын билгендерге бул сабак скучный, аларга кызыксыз болушу мүмкүн, бирок жаңы үйрөнөм деген адамдарга пайдалуу болот, Кудай буйрса. Эми ушуларды кошобуз. Мына баштапкысы, баштапкы келгендери, ортоңку, анан акыркы дедик, Эми ушуну азыр кошобуз. Кошуп окуп көрөбүз кана. Сабата деп жазабыз деп айттык, жаңы. Баштапкысы, А кылганда кандай кылабыз? Мындай кылып үстүнө дирекчи. Эми Б'нын ортоңкусун жазыш керек да биз. Б'нын ортоңкусун
кошобуз. Көрдүңөрбү? Мына са, мына б кошулат. Эми тын жасабыз да, жана т эмес беле, мындай т мына. Муну эмне менен кошуп койсок болот. Ошондо са, ба, та. Мына моголар эмне үстүндө турган кичинекей тирикче ушунун баары фатха а аракет деп айтканбыз. Са, са, ба, та. Сабута деп жаза турган болчук, кантип жазат сабута? Азыр көрөбүз кана. Баштапкысы, ортоңкусу, акыркысы. Са, бу, та. Сабута. Көрдүңөрбү? Эми алифти кошуп жазып көрөлүчү. Таба. Биринчи тамгасы мына. Т. Алиф бул тамгаларга туугандар көрсө бул кошулат да мына. Могу та болду мына. Башкысы. Эми алифти кошобуз жанагы. Мына келип мына. Та. Та болду. Алиф бул созулуп, могу аякча келип та деп. Эми бын жазабыз. Мына. Та ба. Та ба. Саба с болсо кантип жазмакпыз мына. Ушундай эле оп окшош. Болгондо 3 тамга. 3 тамга. Азыр мен мына 3 тамга. Са ба. Мына са ба. Таба, саба. Бата депчи быны жазып көрөчү кана. Ушундай эле мына. Ба. Бата. Көрдүңөр окшош да? Окшош. Дагы эскертип кетейин туугандар, араб тили башкы ортоңку акыркысы бар, оңой эле мына. Башкысы мындай, ортоңкусу ушундай, акыркысы өзү эле. Мына бул б. Муну өчүрүп, алдындагыларын өчүрүп, үстүнө 2 точка койсок эмне болот? Та болот. Эгерде муну 2 точкаларын өчүрүп, 3 точка койсок эмне болот? Мына 3 точка койсок, са болот. Мына 3 точка койсок, са. Ошентип туугандар, бүгүн биз 4 эле тамга алдык, жеңил эле мына. Алифти алдык. Алифти алдык. Бааны алдык. Тааны алдык. Анан саны алдык. Жана ошондой эле башкы окулуучу кандай окулат, жазылышы ошону алдык. Жана акыркысы. Жок. Жана аракеттерди алдык мына. Таанын башкысы. Мына. Түшкө сагылып алдым. Мына. Дагы саны да жазып коеюн. Мен кечирим сурайм туугандар, көптөн бери канча жыл болду араб тил үйрөтпөй калдым. Мындай бир жөнөкөй эле түшүнүп алсаңыздар. Кээ бирөө көп нерселерди айтып, жаңы үйрөнүп аткандан баш айланып калат. Ошон үчүн мен көп нерседи айтпай эле бүгүн 4 тамга мына ушу жазышын үйрөнөлү. Окулушу кандай? Мына. Эми каалагандай эмени түзө берсеңиздер болот. Силерге тапшырма. Ушул ба менен башкы жазылгандан 5 сүйлөм, ортоңку жана та менен да ортоңку жазышында 5 сүйлөм, санын дагы акырында келишине 5 сүйлөм түзүп келесиздер да. Мындай туура жазыш менен. Мисалы, баанын башында дегенде мен мисалы бата. Мен быгынын башкы жазышында алифти кошуп атам. Ба, та. Атанын башкы жазышындачы? Та, та, ба. Санын башкы жазышындачы?
Са, ба. Ушундай кылып ар бирөөнө 5 сүйлөмдөн. Анын мааниси болушу шарт эмес. Эң негизи жазылышы туура болсо болду бизге. Сабита деп жаза турган болсок, кандай жазылат дейт кана. Ошол эле. Мына башкысын коебуз. Мына. Б'нын ортоңкусун коюшу. Харакаттар сабита. Сабакты уккандан кийин кайсы жери бат болду, кайсы нерсеге басым кылыш керек, ошону түшүнбөсөңөр сурасып комментарий жазсаңар болот. Кийин ошолорду дагы түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз туугандар. Бүгүн ушу 4 тамга менен чектелебиз. Мына алиф, ба, та, са. 4 тамга. Жана бүгүн биз немелерди алдык, аракеттерди алдык. Мисалы, Б келип мындай болсо А болот. Ылдыйында келсе бул И болот. Анан бул мындай куйрукча сыяктуу да бул Бу болот. Мына. Та, ти. Бул У да. У кылабыз азыр. У. С тамгасында деле ошол. Са, фи, су. Са, фи, су. Анан алиф кошулуп берет. Алиф кошулуп берет. Ортосунда, башында. Мисалы, башында атаба деп жазып көрөйүкчү кана. Алиф, Т, анан Б. Коштук, А, Б. А, та, ба. Атуба деп жазып көрөйүчү, кантип экен атуба. Мына алиф, Т, Б. А, ту, ба. Көрдүңөрбү? Атуби деп жазып көрөйүчү, кана кантип жазат экен атуби. Кана алиф, та, ба. А, ту, би. Көрдүңөрбү? Кана тупту деп жазып көрөйүчү, кандай болот экен тупту. Тын баштаңкысы дедик. Эмне жазабыз үстүнө? Ун жазабыз. Ортого туб, Б тамганын ортоңку келишин жазабыз. Туб, ту. Аянда тын жазабыз. Ту. Анан араб тилинде мондай толук чыгарго бул эмне дегенди эмкиде өтөбүз. Дагы немени сөздүгү немени көбөйтпөйлү. Бүгүн ушулар жаттап алалы. Бүгүн ушуларды билип алалы. Туп. Эмнеге бер Б болду? Себеби үстүндө харакат жок. Эгерде үстүндө А болсо, мындай, үстүндө А болсо, туба болмок. Эгер алдында болгондо туби болмок. Үстүндө мындай харакат болгондо, мындай, домма, тубу болмок. Тубу болуп калмаганда. Ушул жеңил эле караңыздар, туугандар, жеңил эле. Ушу менен чектелип турайлы. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.